Сан-Францискодагы TechCrunch дүйнөлүк көргөзмөсүнө Борбордук Азиядан жана Монголиядан 14 стартап катышты. Алардын жарымы Казакстандан. Ал жерде атамекендик иштеп чыгуучулар Силикон өрөөнүнүн инвесторлоруна өздөрүнүн IT өнүмдөрүн сунушташты. Алардын арасында жасалма интеллект жана нейро радиология жаатындагы атамекендик долбоор бар. Бул тууралуу Silk Road Innovation Hub-ынын негиздөөчүсү жана башкы мүдүрү Асет Абдуалиев билдирди. Анын айтымында жалпысынан жаңы хаб санариптик чечимдердин чөйрөсүн кеңейтүү үчүн Түрк жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн күч аракеттерин бириктирүү максатында иштелип чыккан. Инновациялык коомчулук чындыгында аймактагы IT адистерин, ишкерлерин жана иштеп чыгуучулардын ортосундагы тармактык билим алмашуу жана өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн аянтчага айланат. Мына ушундай мыктылардын күч аракеттерин бириктирүү жакынкы 5-7 жылдын ичинде беделдүү натыйжаларга жетишүүгө мүмкүндүк берет. Баарынан мурда стартаптарга $300 миллион жакын инвестиция тартуу милдети турат. Ошондо Silk Road Hub-ынын катышуучуларынын IT өнүмдөрүнүн экспорту $1,5 миллион түзүшү мүмкүн. Silk Road Innovation Hub представляет 8 стран. Silk Road Hub бир нече өлкөлөрдү камтыйт. Башкача айтканда 8 мамлекеттин негиздөөчүлөрү менен иштешебиз. Биз Борбор Азия чөлкөмүнүн 5 республикасын, Азербайжан, Түркия жана Монголияны камтыган Борбордук Евразия аймагын ушул багытта өнүктүргүбүз келет. Негизги максатыбыз өзүбүздү дүйнөгө, стартаптарга, венчурдук инвесторлорго таанытуу жана аймактын дараметин мүмкүн болушунча пайдалануу. Стартаптар үчүн негизги максат жаңы инвесторлорду жана керектөөчүлөрдү табуу менен катар дараметтүү өнөктөштүк мамилелерди түзүү. Уюштуруучу катары биз үчүн хабты жайылтуу маанилүү. Биздин аймактын мүмкүнчүлүктөрү абдан кенен. Ошондуктан биздин аймак инвесторлор үчүн тартымдуу.